Борбор каладагы жылуулук борборундагы кырдаалды президент Жээнбеков өз көзөмөлүнө алды. Улуттук коопсуздук кызматы жылуулукту күтүүсүз үзгүлтүүгө иликтей баштады. Быйыл кар жылыгандан жылдагыдан 3 эсеге аз жаады. Эгиндин түшүмдүүлүгүнө зыян жокпу? Алдыда ушул жана башка жаңылыктарды толугураак айтабыз. Саламатсыздарбы? Өлкө башы Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаалды өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаков менен жолугуп, учурдагы кырдаалды талкуулашты. Жээнбеков Исаковдун Бишкек жылуулук борборунун ишинин үзгүлтүүгө учурашын тыкыр иликтөөнү, шаардыктарды жылуулуксуз калтыргандарды жоопко тартуу керектигин талап кылды. Муну менен катар ТЭЦтеги абалды өз көзөмөлүнө алганын, энергетика тармагындагы маселени комплекстүү чечүү керектигин кошумчалады. Президент Сооронбай Жээнбеков андан сырткары оорукана, бала-бакчалар, мектеп жана башка социалдык объектилерди жылуулук менен туруктуу камсыздоо керектигин баса белгиледи. Ошондой эле бардык коммуналдык кызматтар бирдиктүү иштеши керектигин айтып, бул сыноодон татыктуу чыгуу керектигин кошумчалады. УКМК Бишкек жылуулук электр борборундагы авариялык абал боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлү Рахат Сулайманов билдирди. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариялык абал катталгандан кийин эле иликтөө иштери башталган. Учурда иликтөө жүргүзүлүп жатат. Жыйынтыгында кеңири маалымат берүүлөр кошумчаланган. Эске салсак, 26 январда Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборунун модернизацияланбаган бөлүгүндөгү от казандарда маселе жаралып, суунун температурасы 84 градустан 62 градуска чейин төмөндөгөндүгүнө байланыштуу борбордогу үйлөргө да жылуулук берүүнүн температурасы төмөндөгөн. Бишкек жылуулук электр борбору 120 947 үйдү жылуулук менен камсыздайт. Быйыл кар өлчөмдөн 3 эсеге аз жаады. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитетинде айтылды. Айыл чарба, мелиорация жана суу чарба министрлиги кемки жылдын түшүмүн божомолдон алыс. Министрликтин билдирүүсүндө суу сактагычтарда дагы суу жетишсиздиги күтүлөт. Киров суу сактагычында 550 миллион кубометрдин ордуна азыр 180 миллион кубометр бар. 450 миллион кубометрге жеткирсе жакшы болмок. Орто Токой суу сактагычында 400-450 миллион куб топтолушу зарыл, деди ал. Ызгардуу сууга байланыштуу электр жарыгын керектөө жогорку чекке жеткендигин маалымдаган. Өкмөт учурда энергияны экспорттоону токтотуп, калктуу мүмкүнчүлүккө жараша жарыкты үнөмдөөгө чакырат. Кара Суу районунда быйылда 60 студенттин келишим акысы төлөнөт. 2017-2018 окуу жылына болгон төлөмдөрдүн сертификаттары район администрациясында тапшырылды. Социалдык шарты оор үй-бүлөлөрдүн балдарынын келишим акысын Исмаил Ата кайрымдуулук фонду каржылайт. Айыл өкмөттөр аз камсыз болгондордон келип түшкөн кайрылууларды иргеп, окууга ынтызар дегендерди тандашкан. Чыккан корутундунун негизинде мектеп бүтүрүүчүсү Ош шаарындагы жогорку окуу жайларында өзү тандаган кесип боюнча билим алат. Аталган фонд аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарын окутууну 5 жыл мурун баштаган. Окууга ынтызары болгон өздөрүнүн аракети менен окуу издеп, бирок контракттын негизинде контракт төлөй албай калган балдарга ошо контрактын төлөп берип атабыз. Оштун Кара Суу жана Араван райондорунда айылды кеңештерге депутаттарды шайлоо мөөнөтүнөн мурда өткөрүлдү. Себеби өткөн жылы айыл өкмөттөрүнүн башчылары шайланбай калып, депутаттар президенттин указы менен таркатылган эле. Айылдык депутаттарды тандап алуу жараяны президент Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоодон кем калышпады. Тагыраагы ар бир талапкердин үгүтчүлөрү катуу иштеп, добуш берүүчүлөргө жакшы эле жардамалап жатышты. Эки райондо шайлоодон кененирээк Нуржамал Баргыбаева кененирээк айтып берет. Бул Аравандан Юсупов айыл өкмөтүндөгү номер 55-20 шайлоо тилкеси. Жалпы 879 добуш берүүчү катталган. Алар үчүн 2 оператор, 1 автоматтык урна иштеп турду. Бирок үкөк техникалык себептерге байланыштуу эртең менен үзгүлтүүгө учураган. Мунун айынан 5 мүнөттөй шайлоочулар добуш бере алышпаптыр. Ошондой эле добуш берүүгө келгендер өзүн тизмеден таба албай калган учурлар болду. Башка участкеден кеп калышат. Башка участкадан келгендер болууда. Ошон үчүн тизмеден чыкпай калышат. Кээ бирлери бар, даректери башка. Маселен ушул аймакта жашап, бирок документтеринде башка даректи жаздырып алышкандар. Форма 2 толтургандар дагы болгон эмес. Форма 2 толтурууда өтүшүп барууда.
Ал эми 53-49 добушканасында 1516 шайлоочу бар. Бул тилкеде дагы көпчүлүк шайлоочунун биометрикалык маалыматтары таанылбай жатты. Арасында мурунку президенттик шайлоодо ушул участкадан добуш берип, бирок азыр тизмеден чыкпай калгандары да бар. Ayağını ötkene çıkan da. Azı çıkmayı tattı. Ayağını ötkene şöyle bakında çıkan da. Çok iyi yanında. Evet çizmede çoğu da. Кандай отурасыңар? Şöyle katı oturalım. O zakon ayağını, zakisi var. Tanıyor var. 12 yıl ilan Avtomat taşırılgan mesele. Bunu hazır pasportunu karan adresi Oktyabr dep almaştırıp berişiniz gerek. Doğru. Olganınız bu. Ötkenki şayloda çıkan turvaya bu. Ötkende ayağını ötkene şöyle bakında çıkan da. İşte şunbay tarsın yani. Биометрикалык маалыматтары таанылгандар 7 талапкердин татыктуу делгендерине добуш беришүүдө. Деген менен айрым талапкерлердин байкоочулары бирден эмес 2-3төн болуп киришип, шайлоого көз салгандар 10дон ашуун болду. Мыйзамда ар бир талапкердин бирден гана байкоочусу болсун деген көрсөтмө жок. Бирок калыстык болсун үчүн аймактык шайлоо комиссиялары бирден гана байкоочу шайлоого катыша алат деп белгилеген. Эми эшик суук деп отургузуп койдук элек да. Азыр эми кичине ысса чыгарабыз дедик эле. Азыр неме ашыкадан келип чыгарып коюшту. Азыр бирден отурушат. Кара сууда болсо 2 шайлоо тилкесинде добуш берүү жарыяны өттү. Алардын бири номер 5204 участкасында 2039 шайлоочу катталган. Ошондуктан суукта кезек күткөндөр дагы көп болду. Ар 3 мүнөт сайын 5тен жаран добуш берип жатканы менен күндүзгү саат 1ге карата шайлоочулардын 22% гана келип үлгүрдү. Бул тилкеде шайлоочулар эле эмес, депутат болгусу келген талапкерлердин дагы саны көп. 30 талапкердин ичинен 8 гана депутат болуп шайлана алат. Ошон үчүн үгүт иштери дагы катуу жүрдү. Ар бир талапкердин колдоочулары добуш берүүчүлөргө акча таркатып, кимди шайлоо керектиги тууралуу тизмедеги номурун дагы карматып жүрүштү. Ушулар карап атасыңарбы силер? 29 шайлап койсун деп жерде туруп атышат элдерге берип. Силер азыр өчүртүп көптөп турасыңар да, бу жерде жалаң ушундай таркатып аткандар турат. Карап атасызбы сиз? Сиз да байкоочу? Эми көрүп атасызбы муну? Siz görürseniz görürüm. Сыртта байкап атасыңар ушундай окуялар болуп аткан. Eç kim tarafta yatkan. Эч ким таркатып аткан? Азыр эми көрүп атасыңар ушулар. Азыр эми эмне кыласыңар? Эми көрүп атасыңар. Силер байкоочусуңар да. Эмне кыласыңар азыр? Азыр эми эмне кыласыңар? Жок, силер байкоочусуңар да, азыр эмне кыласыңар? Силер байкоочусуңар да элдерге. Ошентип мыйзам бузуу, тизмеден чыкпай калган көрүнүштөр менен коштулган шайлоо Оштун, Кара Суу жана Араван райондорунда өткөрүлдү. Анткени өткөн 2017 жылы бул райондордо 2 айыл өкмөттүн башчылары шайланбай калып, айылдык кеңештер президенттин буйругу менен таркатылган эле. Бул Араван районунун Юсупов айыл кеңешинин депутаттарын шайлоо жана Кара Суу районунун Акташ айыл кеңешинин депутаттарын шайлоо болуп атат. Акташ айыл кеңешине 21 мандатта 64 адам катталган эле. 2 арыз менен кайра талапкерлигин чакыртып алып 62 талапкер ат салышып атат. Ал эми Юсупов айыл кеңешине 31 мандатта 80 талапкер катталган эле. 11 кайра арызы менен талапкерлигин кайтарып алышты дагы 69 талапкер ошо депутаттыкка ат салышып атышат. Шайлоонун жыйынтыгында алгач ар бир тилкедеги байкоочулар бюллетендерди эсептеп, андан соң райондук шайлоо комиссиялары текшерип чыгышты. Ошонун негизинде көп добуш алгандар айылдык кеңештерге депутат болуп 4 жылдык мөөнөткө дайындалышты. Эскерте кетсек, 28 январда шайлоо Ош, Жалал-Абад, Нарын, Ысык көл жана Чүй облустарында 11 жергиликтүү, 2 шаардык жана 9 айылдык кеңеште өттү. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Ош облусунда үй бүлөлүк зомбулуктуу аялдарды коргоо долбоору жыйынтыкталды. Аталган долбоор Ноокат, Кара Суу, Өзгөн жана Алай райондорун камтып, 6 айыл өкмөттө ишке ашты. Анын алкагында пилоттук түрдө тандалып алынган аймактарда зордук зомбулуктан жапа чеккендерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, психологдор жардамдарды бергиле. Айыл өкмөттөрдүн көрсөтмөсүнүн негизинде зомбулук көргөн үй бүлөлөр менен психологдор жана юристтер иштешти. Максаты зордук зомбулуктан жана жапа чеккендерге жардам берип, гендердик теңчилик мыйзамынын аткарылышын күчөтүү болуп саналат.
Консультация бүткөндөн кийин жеке да кабыл алуулар болот да. Ушул жерде мен билип кетсем, айрыкча ушу барган жерлерде биз психологдун кызматы көбүрөөк башында андан уялып, ой жок, психолог десе эле биздин бага адамдардын ою башкачараак экен. Анан кийин сөзсүз түрдө ар бир адамда психолог керек экен. Мына ушундай жаңылыктар кабарлардын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайт. Бул жана башка маалыматтарды ынтымак ШКТ сайтында окусаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышын саат 19:00 кененирээк көрө аласыздар. Алыстабай туруңуздар.